Менде урматтуу министр, сиз айтсаңыз, түшүндүрө албай атасызбы? Биздин депутаттар ушундай туура эмес болуп атат да. Себеби дегенде, сиз айтыңыз да, бул жерде 15 структурасына карап туруп, 15-ден чогуу барып албайт текшергени деп айтпайсызбы? Ушундайбы? Болот. Же 15-ден чогуу барып албайт, бир жылда 12 ай болгон болсо, бардыгы бир айдан барып алат деп, ишкерлерди кыйнайбыз деп, биздин депутаттар ошондой кабыл алып атат. Жоқ, башында айтып кеткен. Жоқ, башында айттык. Бартың бир моментіне барбайт. Только өзүнүн отраслдары менен. Бир моментте эмес. Структурасына карап, например, мына транспорт министрлиги жанагы тамак аш же болсо жанагы кызмат көрсөткөндөргө алар транспорт министрлиги барып текшербейт да. Ошону түшүндүрүп айткыла да. 15 тең барып текшерет экен деген ой болуп атат азырчы. Ошону түшүндүрүп айткыла. Бул жерде жанагы ар бир өзүнүн структурасын, өзүнүн багытына карап туруп. Ошол, например, мына ГСМ менен иштеп аткан болсо, ал жерге драгметалл барып эсептебейт. Ал текшерүүгө барбайт деп, чынбы? Ошондой болобу? Туура. Ошону айткыла да. Ал жерде өзүнүн структурасына карап туруп, например, ГСМ менен иштеп аткан компаниялар болгон болсо, аларга бир 4төө гана кириши мүмкүн. 5-6 кириши мүмкүн. Ошолор барып текшериши мүмкүн. Соцфонд, например, Минфин, салык инспекциясы, ушулар барып текшериши мүмкүн. А башкалары барбайт деп түшүндүрүп айткыла да. Анан кийин бул жерде жөндөн эле өзүбүздү башыбызга айландырып атабыз да. Себеби дегенде 15 тең барып текшерет экен, 12 айдын ичинде 15 барып текшерет экен деген ой болуп атат да. Азмал. И аны азымына көрүп аткандар дагы бардыгы айтат, ишкерлер. 15 тең келип бизди текшерет турбайбы депчи. Ошону кыска, анан кийин мындай кыргыз тилде, жалпак тилде түшүндүрө айтсаңар, жарым орусча сүйлөсөңөр, жарым кыргызча сүйлөсөңөр, өзүңөр да түшүнбөй атасың деп сүйлөгөнчү. Анан бул жерде мына соцфонд боюнча берип атасыздар. Соцфонддун функциясыны мына салык инспекциясына өтпөдүбү? Өттү. Ал кимиси кайсыл жагын карайт? Соцфонд дагы барат эртең. Салык инспекциясы дагы барып карайт, сизде канча жумушчу бар, канчасын төлөп атасыз деп. И соцфонд дагы ошол эле функцияны барып туруп, ошол суроону берет да. Ушунга ошогон точечный суроолорго жооп берсеңиздер, анан кийин жана вокруг да около жүрө бербейчи.